Кыргызстандагы санариптештирүү боюнча системалардын архитектурасын айтып, сиздердин түшүнүгүңүздөр болушу үчүн айтып берейин. Негизи Кыргызстанда электрондук башкаруу бизде ошол түндүк системасында түзүлгөн. Бул система Эстониядан алып келген платформа, бирок бул платформаны биз Кыргызстанга адаптация кылып туруп ишке киргизгенбиз 2018 жылы. Ал система 2018 жылы ошол мамлекеттик маалыматтык системалардын арасында маалымат алмашууну камсыз кылат. Маалымат алмашуу бул жанагы мурда жарандар мисалы мамлекеттик органга барып пособие алганда ал жака көптөгөн документтер керек болчу. Ал документтердин жаран мамлекеттик органдарга барып, мисалы 10 справка документтерди чогултуп келип туруп, анан кийин пособие алчу. Азыркы учурда болсо жаран пособие алганы барса, портал аркылуу кайрылса, ал ошол 10 документти мамлекеттик орган түндүк системасы аркылуу башка мамлекеттик органдан маалыматтарды алат дагы жаранда эч жака жибербейт. Ушул биздин негизги бара жаткан ошол санариптештирүүнү ишке киргизе турган маселе болуп эсептелинет. Ошол система аркылуу маалымат алмашуу жүрүп, ушул түндүк системасынын натыйжасы бул электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталы болду да. Ошол порталга маалыматтар, электрондук кызматты көрсөтүүдөгү маалыматтар, жарандардын ар кандай мамлекеттик органдардагы маалыматтарын чогултуп келип туруп, жаранга кызмат түзүлөт дагы, справка берилет, же болбосо кызмат көргөзүлөт, же болбосо жанагы санариптик документтер ишке киргизилген. Ошол санариптик документтер дагы маалыматтар гана аркылуу түзүлөт. Ушул электрондук кызмат, электрондук башкарууну колдонуу үчүн жаран ошол бирдиктүү идентификациялоо системасы ИСИ деп коет, орусча единая система идентификации. Ошол система аркылуу жарандар мамлекеттик органдардын порталдарына келет дагы кызматтарды алат. Негизи ошо электрондук башкарууну ушул боз үйдөй кылып биз визуализация кылабыз. Анткени бул ошол түндүк баардыгын кошуп, интеграция кылып, керегелерди ошол мамлекеттик органдардын системасы деп элестетсек болот. Маалымат алмашуу түндүк системасы аркылуу жүрүп, жарандар кызматтарды алса болот. Негизи маалымат алмашуунун архитектурасы бул жерде да көрүнүп турат. Бул техникалык архитектура, буга көп көңүл бурбай эле койсоңуздар болот. Азыркы учурда ошол маалымат алмашуу жүргөндүгү үчүн маалымат алмашуу 2 миллиардтан ашуун түндүк системасы аркылуу жүрдү. Бул ошол 2 миллиардтан ашуун кагаз түрүндө документтерди үнөмдөө, жарандар активдүү кызматтарды колдонуп жатат дегенди билдирет. Түндүк системасына кичине токтоп кетсем, бул түндүк системасын мисалы колдонгондо маалымат жүргүзүш үчүн мамлекеттик органдар системасын түндүккө кошот дагы, андан тышкары ал жака сервистерди жасайт. Сервистер бул ошол системадагы адаптерлер деп коет да. Ал адаптерлер жарандарга мамлекеттик органдардын системасына керектүү гана маалыматтарды бере турган сервистер болот. Мисалы, эгерде Юстиция министрлигине мисалы соттолбогондук тууралуу справка боюнча маалымат керек болсо, ал жака ошол фамилия, атын, андан кийин соттолбогондук тууралуу маалыматты эле кошо турган сервис жасалат дагы. Ошол сервисти башка мамлекеттик органдар колдонот, бири-бири менен маалымат алмашат.
Андан тышкары түндүк системасына кошулуу үчүн маалыматтык системалар болуш керек ар бир мамлекеттик органда. Мисалы, бул өзүнчө система, ал жактын интерфейси, ошол жака маалыматтарды киргизүү эмес, бул ошол мамлекеттик органдардын арасында мындай шина катары жүрөт да, жол да, ошол жол аркылуу иштешет. Эгерде жол бар, бирок мамлекеттик орган тарабынан мисалы машина жок болсо, алар ошол жол аркылуу жүрө албайт да. Ошон үчүн ар бир мамлекеттик органда, муниципалдык орган болобу, ошонун баардыгында система болуш керек, база данных болуш керек. Ошол базаны анан кийин кошо алат. Бул жерден каталогко токтоло кетейли. Бизде түндүк системасында кайсы маалыматтар бар деген боюнча каталог бар. Каталог түндүк KG сайтында. Бул сайтта жарандар же болбосо жанагындай анализ кылган организациялар бул жака кирип, мисалы, канча маалымат жүргөндүгүн көрө алса болот. Түндүк системасында канча маалымат жүрдү, кимдер кандай маалымат алды, бул баардыгы жөн гана статистика, эч кандай жеке маалыматтар берилбейт. Ушул системада мисалы ылдый жагында отчеттор бар, ар бир айлык отчет. Ушул отчет аркылуу ким кайсы маалымат менен бири менен маалымат алмашты көрүп, анализ кылып колдонсо болот. Мисалы, бул жерден отчет жүктөлөт. Жүктөлгөндө Excel'de чыгып калат. Мисалы, бул жерден көрсөңүздөр болот. Бул жакта Министерство цифрового развития, санариптик өнүктүрүү министрлиги прописка боюнча, жарандардын пропискасы боюнча электрондук кызмат көрсөтүү порталына 9,696,000 маалыматты бериптир. Ушунун баардыгын бул жерде продюсер деп коет, бул ошол маалыматты берген система, консюмер деп коет, бул маалыматты алган система болуп эсептелинет. Андан кийинки система бул электрондук кызмат көрсөтүүлөр системасы. Бул эң негизги система, жарандар колдонуп жаткан система. Жарандар бул системаны веб порталдан колдонот, анан кийин мобилдик тиркемеден колдонот. Мобилдик тиркемеге дагы токтолуп кетебиз. Бул портал 2019-жылы ишке киргизилген. Бул порталдын негизги идеологиясы ошол мамлекеттик органдардан маалыматтарды алып, жаранга справкаларды берүү. Бул негизи справкаларды алуу санариптештирүүнүн эң негизги багыты эмес, ошол справкаларды жоюу бул багытта. Справкаларды негизи жоюшубуз керек. Биздин ошол электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталында 165 кызмат бар. Бул кызматтар ошол жарандарга актуалдуу болгон кызматтар ишке киргизилген. Андан тышкары ал жакта автоматтык түрдө бериле турган кызматтар бар, анан полуавтоматтык түрдө бериле турган кызматтар бар. Жарым автоматтык түрдө бериле турган. Бул эмнени билдирет? Автоматтык түрдө бериле турган справкалар бул моменталдуу түрдө жаран маалыматты алууну басканда кызмат берилет. Автоматтык түрдө түзүлөт дагы түндүк системасы аркылуу, мисалы, калктык каттоо департаментине кайрылат дагы.
ал департаменттин системасы, мисалы ошол прописканы АСБ деп коет, адресный справочное бюро. Ошол системадан автоматтык түрдө маалымат келет дагы, порталдан справка түзүлөт дагы, жаранга справка берилет. Жарым автоматтык кызматтар бул ошол жаран запрос берилет портал аркылуу. Запрос бергенден кийин ал мисалы ошол калктык каттоо департаменти тарабынан 1-2 күн каралат же болбосо 2-3 саат каралса, ал жарым автоматтык түрдө берилген кызмат болуп эсептелинет дагы. Ал жактагы кызматкер иш жасап, мисалы маалыматты текшерип, базаларды текшерип, кээ бир мамлекеттик органдардын базалары толук санариптештирилген эмес. Ошон үчүн алар архивди, картотеканы карап туруп, андан кийин жаранга жооп берген болсо, ал полу автоматтык, жарым автоматтык кызмат болуп эсептелинет. Бирок андан тышкары биз түндүк ошол электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталында супер сервистерди ишке киргизип атабыз азыркы учурда, буга чейин уже ишке киргизилди. Бул ошол бир нече кызматтарды кошуп туруп, жаранга бир кызмат катары берүү да, бул супер сервис деп коебуз. Ал сервистер мисалы туулгандыгы тууралуу каттоо жана күбөлүктү алуу кызматы болуп эсептелинет. Бул кызмат мисалы жаран төрөлгөндө ата-энеси, энеси же болбосо атасы электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталына кирет дагы, ал жактан жанагы роддомдон мед свидетельство бергенден кийин ошол порталга кирет дагы, ал жактан автоматтык түрдө мед свидетельство чыгат. Ошол свидетельство эч нерсени толтурбайт дагы, мисалы каттоону жүргүзөт. Анан каттоону жүргүзгөндөн кийин туулгандыгы тууралуу күбөлүктү алууга ошол жерден эле запрос жиберет. Андан кийин балага сүйүнчүнү алууга запрос жиберет. Андан кийин ошол туулгандыгы тууралуу күбөлүктү үйгө чейин жеткизүү боюнча кызмат дагы бар. Ошонун баардыгы бир жерде, эч нерсени толтурбай, жөн гана баланын атын жазат дагы, жанагы балага сүйүнчүнү ала турган счетун жазат, банкты тандайт. Андан кийин ошол туулгандыгы тууралуу күбөлүктү жеткизе турган адрести жазат дагы жиберет. Төлөм дагы ошол жерден жүрөт онлайн. Ошонун баарын аткаргандан кийин кызмат жаранга аткарылып баштайт да, берилип баштайт. Бул ошол супер сервистер болуп эсептелинет. Андан тышкары транспорт каражаттарын каттоо, кайра каттоо, мурда унаага барып каттаса, азыркы учурда онлайн каттаса болот. Андан кийинки ошол өлгөндүгү тууралуу каттоо жана күбөлүктү алуу ушундай эле түрдө берилет дагы кызмат көрсөтүлөт. Бул жерден статистиканы көрсөңүздөр, электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталы аркылуу жарандар өздөрүнүн убактысын үнөмдөйт, андан кийин акчанын дагы үнөмдөйт. Бул жөн гана цифра эмес, бул ошол ар бир кызматты электрондук түрдө алган сайын ошол жерде формула иштеп турат. Ал формулага ошол жарандын убактысы, кеткен убактысы, орточо убактысы да, мисалы кызматты алганга ошол жака барып, кезекте туруп, ошол жерден убактысын кетиргенин орточо санын киргизгенбиз. Андан тышкары жарандын ошол убакытта мисалы мүмкүн болгон жумушунда кетирген убактысы, ошол убактыда ал иштеп акча тапса болот болчу, бирок кызматты алганга кеткен убактысы саналат. Андан тышкары ошол мамлекеттик кызматкердин иштеген убактысы саналат.
акчасы да, кетирген орточо акчасы. Ошонун баардыгы саналып келгенде бул жакта убакыт да үнөмдөлүп жатат и акча дагы үнөмдөлүп жатат. Мисалы бул аябай жакшы тренд да, анткени Эстониядагы өзүнүн Эстония негизи кызматтардын баардык мамлекеттик кызматтардын 99% электрондук түрдө ишке киргизди. Жарандар мамлекеттик органдарда эки гана жашоонун эки жолу гана барышы мүмкүн да. Бул ошол брак, никеге туруу боюнча күбөлүктү алуу, алар онлайн кылганга кылышпай жатат, кылган эмес да. Анткени алардын ою боюнча эки адамдын макулдугун мамлекет көрүш керек деген. Андан кийин ошол жанагы мүлктү кайра каттоо боюнча дагы онлайн алар ишке киргизген эмес. Калган кызматтардын баардыгы онлайн. Андан тышкары алар жаран ала тургандай кылып ишке киргизген эмес. Алар ошонун баардыгын маалыматтык системалар аркылуу маалымат алмашуу кылып ишке киргизип, жаран даже ошол кызматтардын бар экендигин дагы билбейт. Алар кызматтар ошол мамлекеттик системалардан түзүлүп, жаранга көргөзүлүп, жаран макулмун, жок, макул эмесмин дегендей кылып эле ишке киргизген. Биз дагы ошондойго баратабыз. Мисалы, ал жакта декларацияны тапшырыш үчүн баардык системалардагы маалыматтар чогулуп, формулалар өздөрү саналып, акчалардын баардыгы өздөрү саналып, жаранга ошол макулсузбу деген эле кнопканы алуу боюнча ишке киргизилген да. Эми порталга токтогондон кийин порталдын өзүн көрөлү. Портал түптүк KG сайтында жайгашкан. Бул порталда 165 кызмат бар. Бул порталдын бөлүктөрү көрүп турасыздар. Жарандын жашоосуна тиешелүү болгон бөлүктөргө бөлүнгөн. Мисалы, мүлкү, бизнеси, үй бүлөсү, билими боюнча маалыматтарды бөлүнгөн кызматтар ошол бөлүкчөлөр. Бул жерде мисалы мүлккө тиешелүү кызматтар чыгып турат. Андан тышкары кызмат жеке кабинет бар. Жеке кабинетте азыр кирели. Порталга кирүү үчүн биз ошол бирдиктүү идентификациялоо системасын колдонобуз. Бул системага кирүү үчүн электрондук кол тамга болуш керек. Электрондук кол тамганы алуу боюнча дагы түндүк тиркемесинде ишке киргизилген түндүк тиркемесини көргөзөм. Бул жерге электрондук кол тамга менен кирсе болот, ID карта менен кирсе болот, бирок ID карта менен кирүү үчүн өзүнчө тиркемелерди жүктөш керек. Андан кийин картридер болуш керек, паспорттагы чипти көрүү үчүн. Бул популярдуу эмес метод болуп саналат, бирок бул дагы ишке киргизилген. Андан тышкары QR код менен кирсе болот. Бул QR код ошол түндүк тиркемесинде сиз уже кирген болсоңуз, ошол жактагы сканерди аласыз дагы QR кодду скандасаңыз, сиздин эч кандай толтуруунун кереги жок. Сиздин кабинетиңизге автоматтык түрдө келет. Электрондук кол тамга менен кирели. Бул жерге сиздин паспорттагы 14 сандуу жеке номериңиз жазылыш керек. Андан кийинки этап бул ошол сиздин паролуңуз. Бул пароль ошол электрондук кол тамганы алып атканда автоматтык түрдө бирдиктүү идентификациялоо системасына катталат дагы. Ошол биринчи катталганда 10 символ сандардан турган пароль келет сизге SMS менен, анан почтаңызга келет. Ошол паролду жазасыз дагы киресиз.
Андан кийинки этап бул ошол электрондук кол тамгаларды тандоо. Мисалы менде юридикалык жактын дагы кол тамгасы, анан мен өзүм жеке жаран катары дагы электрондук кол тамгам бар. Ошол кол тамга бар болгондо жаран тандаш керек болот да. Мисалы физикалык лицо катары кирсек болот, юридикалык жак катары кирсек болот. Андан тышкары жеке электрондук кол тамга деген бизде эме бар, термин бар. Бул ошол электрондук кол тамга боюнча мыйзамга ылайыктуу. Ошол электрондук кол тамгада ошол булуттук электрондук кол тамга бул квалификациялуу электрондук кол тамга болуп эсептелинет. Бул жанагы булутта сиздин сертификатыңыз бар. Ошол сертификатта сиздин аты жөнүңүз, почтаңыз, телефон номериңиз жазылган. Андан тышкары ошол жакта символдор, сандар жазылган да. Символдор, сандар ошол электрондук кол тамганын сертификатынын уникалдуулугун билдирет да. Ошол уникалдуулукту мындай десем, бир жылдын ичинде аны взломать невозможно в течение 1 года, даже если хакер, например, да, хакер может постоянно применять эти коды, да. Если он будет применять после 1 года, он может взломать. Ушундай болгондугу үчүн булуттук электрондук кол тамга бир жылга эле жарайт. Бир жылдан кийин аны сертификатты обновление кылыш керек. Булуттук электрондук кол тамга менен кирип көрөлү. Бул жерде мисалы почтага же СМС аркылуу маалымат алуу боюнча код келет да, одноразовый код келет. Мисалы СМС аркылуу муну тандасак, мага телефонума код келди. Ушул кодду тандасам, бул жерге мен ошол электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталына уруксаат сурап атат менин маалыматтарымды колдонгонго. Жерге макулмун деп жазып туруп, тандап туруп, андан кийин электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталына киребиз. Бул жерде сиз жөнүндө маалымат чыгат. Бул жерде чыгуу бөлүмү ушул жакта. Андан тышкары эми кызматтарды колдонсок болот. Жеке кабинет. Жеке кабинетке кирсек, бул жакта сиздин берилген кызматтардын тарыхы турат. Мурда алган справкалардын да. Андан кийин төлөмдөрдүн тарыхы, буга чейин жасаган, мисалы төлөгөн справка алуу үчүн төлөгөнүңүз баардыгы жазылып турат. Кайсы жактан кайсы төлөм системасын колдонгонуңуз дагы жазылып турат. Кайсы кызматтарыңыз алынганы жазылып турат. Бул жерде бирдиктүү идентификациялоо системасына өтүү дагы бар. Бул системага өтсөңүздөр, ал жактан паролдоруңузду өзгөртсөңүз болот, көптөгөн функционалдар бар, аны дагы көргөзөм. Андан тышкары санарип ден соолугу бөлүгү бар. Бул жакта сиздин анализдер жөнүндө, ошол поликлиникадагы жазылган маалыматтар ушул жакка чыгыш керек. Бирок азыркы учурда Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан толуктоолор жүрүп жатат. Баардык маалыматтар чыкпай калышы мүмкүн. Алар оцифровка кылып жатат.
камсыздандырылган адамдын кабинетине дагы өтсөңүз болот, кыргыз патентке өтсөңүз болот, салык төлөөчү кабинетке өтсөңүз болот. Ошол эгер сиз патент алам десеңиз же болбосо отчетторду тапшырам десеңиз ошол жака өтүп, мисалы кирип, мисалы мен паролду толтурган жокмун, автоматтык түрдө кирип кеттим. Андан тышкары кайрылуулар бөлүмү бар. Бул жакта бул официалдуу расмий түрдө мамлекеттик органдарга кайрылуу болуп эсептелинет. Бул жерге кайрылуу жазса, жаран ошол мамлекеттик органдын жанагы СЭД, система электронного документа оборота, инфодокс деген системаны колдонушат мамлекеттик органдар. Ошол системага да официалдуу түрдө келет. Ал жака келгенден кийин мамлекеттик орган ал кайрылууну каттап, ошол кайрылууга официалдуу түрдө жооп бериш керек. Мисалы, кайрылып көрөйлү Күндүк мамлекеттик мекемесине. Бул жерге ошол кайрылууга болгон тиешелүү файлдарды жүктөсөңүз болот. Анан бул жерде кайсыл жакка алгым келет, ошол маалыматты жообун каяка алгым келет, ошону тандап туруп, андан кийин кайрылууну жиберсеңиз. Сиздин заявкаңыз бул жерге түштү дагы. Жөнөтүүнү басабыз. Баскандан кийин телеграмыңызга, почтаңызга мындай уведомление келет, сиздин кайрылууңуз мамлекеттик органга кетти деген. Анан мисалы ошол электрондук документ оборот системасын карап көрсөк, бул жерде автоматтык түрдө мынакей келип калды ошол билдирүү. Жаңы эле мен жазган билдирүү түндүккө автоматтык түрдө келди дагы. Мен ошол кайрылууну каттап, анан жооп беришим керек мамлекеттик кызматкер катары. Кайрылуулар боюнча ушундай. Бул жакта жардам жана колдоо бөлүгү бар. Бош эмесмин. Бул жакта жардам жана колдоо бөлүгү бар. Ал жактан инструкциялардын бардыгы бар. Жанагы формулалар кантип киргизилген, видео түрүндө дагы ар кандай түрдө берилген инструкциялардын бардыгы бар. Аны дагы колдонсоңуздар болот. Эми кызматтарга өтөлү. Күтө турайлы. Кызматтар бөлүмүнө кирсек, бул жакта мисалы кыймылсыз мүлккө болгон укуктун көчүрмөсү, жанагы недвижимость боюнча кызмат алыш үчүн ушул кызматты тандайбыз. Бул жерге ошол мүлктүн кодун тандайбыз да, ИНИ код деп коет. Единый номер имущества, да? Единый номер имущества деп коет, кыймылсыз мүлккө бирдигинин коду, да. Ошол кодду киргизгенден кийин өтүнмөнү жиберсек. Бул жана ошол кодду билген жарандарга ал именно ошол мүлк боюнча маалыматты алууну тандоо керек. Андан тышкары эгерде жаран өзүнө тиешелүү болгон мүлктөр боюнча маалымат алам десе, кыймылсыз мүлк объекттерине менчик укугунун баардыгы же жоктугу боюнча кызматты алса болот. Бул жер жанагы ИНИ кодду тандоонун кереги жок. Бул жерге өтүнмөнү алуу боюнча басып дагы, баскандан кийин заявка түзүлөт. Жөнөтүүнү басса, бул жерге ошол төлөм жүргүзүү методдору чыгат. Бул жак
да. Мегапay бар, Мбанк бар, Optima, Finca баардыгы бар. Ошол жака киргизилген. Ошолор аркылуу төлөсөңүздөр болот. Мисалы Мбанкты тандасак, бул жака Мбанкта болгон номериңизди тандайсыз дейт. Анан кийин бул жерде инструкция турат. Кантип ошону ишке ашыруу керек. Бул жерде номерди, мисалы Мбанктагы номеримди тандадым. Андан кийин оплатить дегенди бассак, ал жака QR-код чыгат. QR-код чыгат да. QR-код и код оплаты чыгат. Ошол код оплаты менен Мбанкка киресиз дагы, Мбанктан код оплатыны толтурсаңыз, ал жактан төлөм жүргүзүлөт, анан справка алса болот. Бул жактагы ар бир кызмат, ар бир бөлүм, ар бир маалымат ошол башка мамлекеттик органдардан келгендигине байланыштуу. Кээ бир учурларда алардын сервиси иштебей калса же мисалы төлөм кызматы иштебей калса, ушундай учурлар болуп калат. Бирок алардын баардыгы 99% иштегенге милдеттүү жана аракет кылып жатышат. Андан тышкары бул жакта ошол мүлккө тиешелүү кызматтар бар. Информация с места фактического проживания деген бар. Бул жашаган жери жөнүндө фактическое место жительства. Бул ошол жергиликтүү органдарда жана саналып аймак деген система бар. Ошол системага жарандарды катташат. Ал система 20-жылы ишке киргизилген. Ошол системалар аркылуу фактическое место жительства мурда мисалы домкомдор каттаса, азыркы учурда ошондой каттайт, бирок алар справканы бербейт. Справканы түндүк аркылуу гана алса болот. Негизи бул справка эмес, бул жөн гана маалымат да, ошол жашаган жери боюнча. Анткени 2022 жылы ошол жашаган жери боюнча, анан үй бүлө курамын боюнча справкалар жокко чыгарылган, мыйзам боюнча жокко чыгарылган. Бирок жарандарга аябай актуалдуу маалымат керек болуп, жагандай мектепке киргенде, военкоматка барганда, окууга тапшырганда бул маалыматтар керек болгондугу үчүн биз бул жака маалымат катары ишке киргизип койдук. Бирок аябай жарандар кайрылышат. Сиздин сурооңуз кандай? Көтөрүп жатасыз. Ушул жактан эле дагы бир нече суроолорум бар да, ошолорду мен берип коеюн. Жана биздин социалдык тармактарда видеолордун алдында да калтырган суроолор бар. Биринчи ушул суроо, ушул справкалардын баягы башка жакка катталып калганым тууралуу чыгып, мындай каталар чыгып жатат да. Мен мисалы 1-Май райондо жашасам, Ленин районунан чыгып жатат дегендей ойлор келип жатат. Бул учурда кандай болушу керек? Бул учурда ошол именно жашаган жери боюнча маалымат ката чыгып калса же болбосо маалымат чыкпай калса, мисалы мен сизге көргөзөйүн азыр. Мынакей справка чыкты. Справка ушундай түрдө чыгат порталдан, түндүк тиркемесинен. Бирок бул жерде жазылып турат: сиз түндүк ошол жашаган жериңиз боюнча катталган эмессиз деп. Ошон үчүн аны азыр күтө турасыздарбы? Мен бир секундага. Бир секундага. Кечиресиздер.
Бул жерде сиз катталган эмессиз деп жатат. Мен ошол пропискам бар болсо дагы, катталган болсом дагы, бул жашаган жерим боюнча катталуу керек да. Ал система санарип аймак системасында катталыш керек. Ал үчүн мен МТУ же болбосо айыл өкмөткө барып катталам. Бул жакта бизге айтып жатышат, 80% жарандар катталган ушул системага деп. Ошон үчүн айыл өкмөткө же МТУга барып катталасыздар. МТУ бул шаардын ичинде районго бөлүнгөн. Ар бир райондо бир нече МТУлар бар, ошол жака Мгм. барыш керек. Андан тышкары айыл өкмөттө бардыгы каттап жатат. Анан бирок кээ бир учурларда бул жерде маалымат бар, бирок туура эмес маалымат чыгып калат да. Ошон Мгм. үчүн туура эмес маалымат чыгып калса, аны дагы ошол МТУга барып ал жерден оңдотуу керек. Мгм. Жакшы. Ушул жактан дагы бир суроо. Мына азыркы учурда административдик территориалдык реформа болуп кетти да. Анан Ооба. кээ бир райондор кошулду, кээ бир айылдар кирди да. Анан ошол маалыматтар эми ал мыйзам күчүнө кирди. Анан баягы справкалар дагы ошондой болушу керек да. Кайсы ошого чейин бул маалыматтар обновление болуп калабы деп сураган болуп атат. Анткени биз өтө турган учурда баягы ошол убакытка туш болуп калат экен да. Так. АТР болгон учурда райондор кошулган. Ошол райондор туура эмес чыгып калып атабы или кандай? Кээ бир айылдар бир айылга эки айыл кошулуп, же болбосо айыл баягы айыл өкмөттөр бар ошолор 3 айылдар биригип калыптыр. Анан Мгм. ошол учурда мисалы мен бир А айылында жашасам, эми А, Б, С айылы биригип туруп бир айыл болуп калыптыр да. Анан бул жакта баягы теориялык жактан ошондой жазылышы керек да. Анан мен бул справка менен башка жака алып бараар да, же болбосо банкка же бир жака алып бараар да. Мгм. Ошол мурдагы справка менен барсам айтышат да, азыр мындай болду, бул айыл жок. Сиз деген бул айылдан алып келишиңиз керек деп. Ошондой учурлар каралганбы? Анан Ооба. Ошондой мгм, учурларда алар азыр уже АТР бүтпөдүбү? Анан баардыгы кошулуп, системаларда дагы өзгөрүлүп калды да. Анан автоматтык түрдө бул жерде алса мгм, өзгөрүлүшү керек. Эгер мгм, өзгөрүлбөсө МТУга мгм, барып, анан кийин маалыматты оңдотуу керек. Салык төлөөчү катары салык кызматынын системасында катталыш керек да буга чейинчи. Мисалы мурда системада катталган эмес болсо, бирок түндүктө бар болсо, ошондой учурларда сиздин каттооңуз жок, каттоодон өтүңүз деген маалымат чыгат да. Ал маалымат чыкканда аны оңой эле чечсе болот. Как физлицо катары салык төлөөчү болуп катталса болот. Ушул жерден маалыматты толтуруп туруп, паролду толтуруп туруп мгм, катталса, салык кызматы аны каттайт дагы, анан кийин ээси аркылуу кирип колдонсо болот. мгм. Анан ушул жактан дагы жакшы суроо. Сиз ошол баягы салык кызматын ачпадыңызбы? Рутокен, Жакарта нерселер Мгм. боюнча булар ошо сиздер аркылуу өтпөйт бул өзүнчө баягы серверлер аркылуу обработка болот, туурабы? Ооба, бул жерден только ээси түндүккө тиешелүү, калганынын бардыгы Жакарта, Рутокендер алар жанагы жеке частный удостоверяющий центр, то есть который выдает электронную подпись. Они выдают в виде флешки, и его ранее очень популярно было для юридических лиц, и они пользуются для подписания. Но через нас только проходит ИСИ. Ошол электрондук колтамга боюнча, булуттук электрондук колтамга боюнча, андан кийин жөнөкөй колтамга боюнча бул тиги салык кызматынын системасы ошол сертификаты бар гана
кол тамга менен кол коюу талабын койгон Мгм. бизге. Анткени ал жакта отчетность болуп атат, ал жакта өзүнчө формалар бар, ошол формаларга сертификаты бар гана кол тамга менен кол коюш керек деген. Мгм. Ошон үчүн жөнөкөй кол тамга менен кирип кол койсо болбойт. Электрондук кол тамга менен кирсе, ошол жанагы удостоверяющий центр деп атпаймынбы? Мгм. Ошол удостоверяющий центрге түндүк аркылуу кайрылат дагы, ал жактан сертификаттын иштеп атабы иштеген жокпу маалыматты сурайт дагы, кайра келет дагы, анан кийин кол коет. Эгерде жөнөкөй кол тамга, ал жөнөкөй кол тамга мыйзамга ылайык, ал жанагы логин пароль эле. Ал жакта эч кандай сертификат жок. Ошон үчүн ал талапты ал кол тамга менен отчетторго кол коюуга мүмкүн эмес. Бирок жанагы коддор боюнча код жанагы булуттук электрондук кол тамга болбогону үчүн код келбейт жөнөкөй кол тамга менен киргенде. Башынан гана булуттук кол тамга менен кирип, анан кийин кол коюш керек. Түндүк тиркемесине киребиз. Бул жака ошол башынан баштайлы. Бул түндүк тиркемеси баарыңыздар жакшы билесиздер. Биринчи суроо кантип түндүк тиркемесине катталуу керек? Катталуу үчүн башкы бетти басабыз дагы, кирүү кнопкасын басабыз. Бул жакта калыбына келтирүү, катталган эмессизби деген кнопка бар. Ошол кнопканы басып туруп, бул жерден көрүп атасыздар. Булуттук электрондук кол тамганы онлайн алуу боюнча процесс башталды. То есть катталганда сиз түндүк тиркемесине катталбайсыз, бирдиктүү идентификациялоо системасына катталбайсыз, сиз электрондук кол тамга аласыз. Бул биринчи катталганда керек болот, андан тышкары ошол электрондук кол тамгасынын мөөнөтү бүтүп калган учурда ушундай кылып алса болот. Биз жакынкы арада жеке кабинетке ошол булуттук электрондук кол тамганы ала турган кылып ишке киргизебиз, бирок азыркы учурда ушундай. Булуттук электрондук кол тамганы алуу үчүн бул жерге паспорттагы 14 сандуу жеке номериңизди жазасыз, паспортуңуздун номерин жазасыз, электрондук почтаңызды жазасыз, андан кийин телефон номерди жазасыз. Электрондук почтаны туура жазыш керек, андан кийин туура электрондук почтаны текшерүү керек. Мен эмнеге бул жака мынтип айтып жатам, анткени көптөгөн жарандар ошол электрондук почтасын туура эмес жазып алып, же болбосо туура эмес почтаны текшерип атып, бизге кайрылат дагы, анан кийин код келбей жатат деп айтышат. Бул жерге баарын толтуруп, бирдиктүү идентификация системасына катталуу боюнча кнопканы басып туруп, сүрөттү жүктөөдү баскандан кийин ал жерде сүрөттү селфи кылып түшөсүздөр дагы. Түшкөндөн кийин почтаңызга одноразовый код келет. Бир түрдүү код келет, 6 сандуу. Ошол кодду киргизгенден кийин гана катталса болот. Катталгандан кийин ошол электрондук кол тамганын алуу боюнча макулдашуу соглашение чыгат. Аны өзүңүзгө жүктөп алышыңыз керек. Андан кийин сиздин биринчи катталган учурда сиздин почтаңызга, номериңизге 10 сандан турган код келет, пароль келет. 10 сан символдордон турган. Ошол пароль менен киресиздер. Так. Ал пароль келгенден кийин бул жерге паспорттагы жеке номериңизди жазасыз дагы, паролуңузду жазасыз. Эгерде пароль келбей жатса, анда сиз мурда катталган болосуз түндүк тиркемесине, бирдиктүү идентификациялоо системасына. Анан эгерде паролду билбесеңиз, бул жерде калыбына келтирүү деген кнопкасы бар, ошону басасыз. Баскандан кийин SMS аркылуу же почта аркылуу калыбына келтирсеңиз болот. Бул жерге паспорттагы жеке номериңизди жазасыз. Анан кийин номериңизди жазасыз.
улантууну баскандан кийин номериңизге код келет. Кодду толтурасыз. Анан кийин бул жерге жаңы паролду жазуу боюнча талаптар турат. Аны 2 жолу толтуруп туруп, анан кийин жаңы пароль коесуз. Анан кийин жаңы пароль менен киресиз. Бул жерге мен күндүк тиркемесин кирип атам. Киргенден кийин экинчи этап чыгат. Текшерүү кодун каяка аласыз деп. Бул жака Телеграмда дагы кошуп койсоңуз болот. Анан код келет. Тиркемесинин мынакей ичине кирдик. Бул жерден убакытты үнөмдөө үчүн мен сиздерге эң маанилүү маалыматтарды, актуалдуу маалыматтарды айта берейин. Бул жерден жанагы айтып кеткендей не соответствует данные деген бөлүм боюнча бул жерде дал келбеген маалыматтар чыгып жатабы деген бөлүм бар. Ошол бөлүмдү карасаңыздар, бул жакта ошол санариптик документтер чыкпай жаткан учурларда ошол жака кайрылса болот. Мисалы, дал келбеген маалыматтар дегенди бассак, бул жака айдоочулук күбөлүк чыкпай жатат. Туулгандыгы тууралуу күбөлүк чыкпай жатат. Туулгандыгы тууралуу күбөлүк чыкпай жатат. Унааны каттоо күбөлүгү көрсөтүлбөй жатат. Нике тууралуу күбөлүк көрсөтүлбөй жатат деген көптөгөн суроолор бар. Ушулардан мисалы айдоочулук күбөлүк чыкпай жатат дегенди бассак, бул жака билдирүү жиберсе болот. Бул жерде ошол жанагы мен сиздерге көргөзүп кетпедимби? Госсистема электронных сообщений, обращение же кайрылуу жаздык го. Ошол жердегидей эле кайрылуу жазасыздар дагы. Бул жака теманы жазасыздар. Бул жакта орган автоматтык түрдө тандалган, аны тандоонун кереги жок. Анткени ошол орган айдоочулук күбөлүктү оцифровка кыла алат. Анан ошол жактагы файлды тиркейиңиз деп турат. Ошол файлды тиркеп, ошол жанагы айдоочулук күбөлүгүңүздүн 2 бетин сүрөткө тартып туруп жиберсеңиз, алар 14 күндүн ичинде карап туруп, андан кийин оцифровка кылат. Эмнеге 14 күн? Анткени ошол кайрылуулар бөлүмүнүн кайрылуулар боюнча мыйзамына ылайык кайрылуулар 14 күндө каралат. Бирок бул жерде жана туулгандыгы тууралуу күбөлүк чыкпай жаткан учурларда ал боюнча дагы көптөгөн суроолор болот жарандарда. Ошол билдирүүнү баскандан кийин бул жака маалыматты башкача толтурасыз. Бул жерде бардыгы толтурулган. Бул жерге туулгандыгы тууралуу күбөлүктү оцифровка кылуу боюнча бул жерде тандайсыз дагы баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн тандап туруп, анан кийин ал балаңыз кайсыл жакта төрөлгөн болсо, ошол районду тандайсыз. Анан кийин балаңыздын жеке номерин жазасыз дагы, туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн тиркеп туруп жибересиз. Мындай болгон учурда калкты каттоо департаменти 3 күндүн ичинде оцифровка кылып туруп, анан сизге жооп келет. Жооп келгенден кийин деле менде чыкпай жатат деген учурлар болот. Ал үчүн санариптик документтер бөлүмүнө өтүп туруп, ушул жердеги өйдө жагындагы обновить деген жаңылоо кнопкасын басып койсо чыгып калат. Анан оцифровка кылгандан кийин бул жерден көрүнүп калат. Андан тышкары ошо нике тууралуу күбөлүк, ажырашуу тууралуу күбөлүк бардыгы ушул жактан оцифровка кылып жиберсеңиз болот. 16 жаштан кийинки болгон балдарыңыздыкы сизге чыкпай калат, анткени алардын паспорту болуп өзүндө чыгып калат. Ага чейинки балдарыңыз чыкпай жатса, ушундай кылып чыгарсаңыз болот. Түшүнүктүү. Рахмат.
Санариптик документтерди сиздер өзүңүздөр жакшы билесиздер. Санариптик документтерди колдонуу үчүн санариптик документтин өзүнө өтөсүздөр дагы. Мисалы банкка барсаңыз, ал жакта паспортуңузду көргөзбөс дагы, могул жактагы ылдый жактагы QR кодун өйдө тартып туруп, ылдый жакта убактылуу пароль деген бөлүм бар. Ошол убактылуу паролду банкка айтасыз дагы, алар системасына киргизет, анан сиз жөнүндө маалыматты мамлекеттик органдан алат сизге кызмат көрсөтүү үчүн. Айдоочулук күбөлүктү деле ошондой. Мисалы айдоочулук күбөлүк жок болгон учурларда же болбосо оцифровка болгон эмес учурларда мындай билдирме чыгат. У вас не имеется водительского удостоверения, либо оно не оцифровано. Обратитесь в Госагентство по регистрации транспорта дейт. Мындай чыккан учурларда жана андай кылып эле не соответствует данные деген кнопканы басабыз дагы, анан кайрылуу жиберебиз. Анткени көптөрдүкү дагы ошол чыкпай калат дагы, анан кайрылышат. Андан тышкары санариптик ден соолук бөлүм профили бар, жанагы порталдагыдай эле, бирок бул жакта жакшыраак функционалдар. Санариптик ден соолук профилинде жанагындай эле анализдер, дарылоолор боюнча маалыматтар чыгат. Эгер чыкпай калса, значит системаларда оцифровка болуна элек, алар толтуруп жатат да, бирок иштер жүрүп жатат. Камсыздандыруу боюнча маалыматтар бар. Бул жакта больничный лист, эмгекке жарамсыздык баракчалары да чыгат, эгерде ал болсо. Андан тышкары бул профилде дарыгерге онлайн жазылуу бөлүм бар. Ал дагы жарандарга аябай кызыктуу бөлүм болуп эсептелинет. Дарыгерге онлайн жазылуу үчүн кнопканы басабыз дагы, бул жака сиз катталган поликлиника, центр семейной медицины чыгып калат. Ошол жактан дарыгерди тандайсыз, мисалы семейный врач там, да? Анан кийин анын бош убактылары чыгып калат. Бул жерде тилекке каршы бул күнү бош эмес экен, 30-сунда да бош эмес экен. Ал, видимо, отпускада эле окууда. Андан тышкары ылдый жакта ошол ден соолукка тиешелүү кызматтар дагы бар. Бул жерден ковид боюнча кызмат алсак, справка автоматтык түрдө келип дагы аны алсаңыздар болот. Андан тышкары бул жакта УНА деген бөлүм бар. УНА деген бөлүмдө бул жакта УНАны кайра каттоого мүмкүнчүлүк бар. Анан УНАнын штрафтары чыгып калат. Эгер штрафтар чыгып калса, ошол жерден эле төлөсө болот. Төлөм түндүк тиркемесинде төлөмдөр М-банк жана МГП аркылуу гана болот. Калгандары ишке киргизилип жатат. Азыркы учурда ишке киргизиле элек. 2 төлөм методу бар. Кайрылуу жибергенде ошол тиешелүү органга жибериш керек. Тиешелүү орган карап туруп, анан кийин 14 күндүн ичинде жооп берет. Сиз сообщение кылып жибергенде ал жерден автоматтык түрдө бир орган тандалып калган болушу мүмкүн. Алар 14 күндүн ичинде, возможно, мен бул суроо мага тиешелүү эмес, там ошондой жооп бериши мүмкүн. Бирок бул суроо боюнча, штрафтар боюнча ички иштер министрлигине кайрылыш керек. Ошол кайрылуулар бөлүмү менен эле кайрылсаңыз болот. Же болбосо жандай ГУОБДДга барып туруп, анан кийин ал штрафты алдыртыш керек. Ошибка болсо. Анан бул жакта бөлүм УНАны кайра каттоо бөлүмү бар. Ал бөлүм боюнча мурда УНАга барып катталсак, эми түндүк аркылуу кайра каттоону жүргүзсө болот. Бир нерсе, ошол каттоого чейин 1 айдын ичинде техосмотрдон өтүш керек. Техосмотрдон өткөн убактысы ошол 1 айдан көп болбош керек. Ошол 1 айдын ичинде сатсаңыз болот. Андан тышкары транспортко налогду төлөнгөн болуш керек. Ошондо гана онлайн кайра каттоо жүргүзсө болот. Онлайн кайра каттоону жүргүзгөндө сатуучу катары, мисалы, УНАны кайра каттоо боюнча мен сатуучу катары тандайм дагы.
Анан кийин кайра каттоону Face ID аркылуу текшерүү жүрүлөт. Анан ошол жерден келишимге кол коюлат. Жандай сиз айтып жаткандай OTP келет, электрондук кол тамганын одноразовый код. Ошол кодду киргизгенден кийин сатып алуучуга түндүк тиркемесине билдирүү келет дагы, ошол жактан кайра каттоону жүргүзсө болот. Алар дагы Face ID аркылуу жана келишимге кол коет дагы, анан кийин келишим тиги мамлекеттик органга кетет. Сиз туура айтасыз, ОСАГОда болуш керек. Эмнеге азыр бул кызмат жеткиликтүү эмес? Анткени ошол биз ОСАГОну ишке киргизип атабыз. Ошол ишке киргизилгенден кийин анан кийин кайра каттоо жеткиликтүү болот. Андан тышкары бул жакта кыймылсыз мүлк боюнча бөлүм бар. Ал бөлүм ошол жанагындай транспортту кайра каттоо боюнча эле кыймылсыз мүлктү кайра каттоо мүмкүнчүлүгү бар. Бул жерде жанагы транспортту кайра каттоо ушундай эле түрдө жүргүзүлөт да. Анан сатуучуну бассаңыз, бул жерде сизге тиешелүү мүлктөрүңүз чыгат. Ал мүлкүңүздү басасыз дагы, анан кийин жанагындай Face ID менен кайра каттоо жүргүзүлөт. Бардыгы мамлекет жанагы пошлина төлөнгөндөн кийин мамлекеттик органга бул кайрылуу кетсе, алар баарын текшерип туруп, документтердин баарын даярдап коет дагы, анан сиздер ГРСке барып туруп эле кол коюңуз дагы документти алып кетесиз. Так. Бул жакта жанагы мүлккө тиешелүү справкалар турат. Ошол справкаларды дагы ушул жактан алсаңыздар болот. Бул жерде соттук карыздар деген бөлүм турат. Ал бөлүм ошол жанагы мамлекеттен чыгып кетип аткан учурда жанагындай красный флаг деп коет атпайбы, ошондой чыгып калат эгерде сизде штрафтар же болбосо жанагындай алимент төлөбөй жүргөн учурда алар сотко өтүп, сот аткаруучуларга өтүп кетсе, ал ушул жактан түндүк тиркемесинен чыгып калат. Ал карыздар чыгып калган учурда ал жерге сот аткаруучунун телефон номерине чейин чыгат да. Анан ошол телефон номерге чалып, кайсы иш боюнча, каяктан төлөсөм болот, эмне кылсам болот деген суроолорду берип, тактап алсаңыздар болот. Жакынкы арада ошол соттук карыздар бар болгон учурда төлөөнү ушул түндүк тиркемеси аркылуу аны төлөй алса боло тургандай кылып ишке киргизебиз. Ал ишке киргизгенден кийин аэропорттон болсоңуз да төлөп койсоңуз, анан кийин учуп кете берсеңиздер болот. Кызматтар бөлүмүнө өттүк. Бул жакта эң актуалдуу болгон кызмат бул цомго онлайн кезекке туруу. Онлайн кезекке туруу үчүн кызматты тандайбыз. Бул жакка сунушталган кызматтарга киргизип койгонбуз. Ошол кызматтарга кирип туруп, КТБга онлайн катталууну тандайсыз дагы. Бул жакта аймакты тандаңыз деген бөлүм бар. Бишкек шаары мисалы, или там Баткен облусу. Баткенге барып туруп, Кадам жайдагы цомго жазылсак болот. Категорияны тандайбыз. Мисалы, цомдо бериле турган кызматтар бул жакка чыгып калат дагы. Паспортты берүү сүрөтү менен БЭК, булуттук электрондук кол тамганы алуу боюнча. Каттоого туруу. Бул жанагы прописка. ИЖН, бул жанагы пиниңиз боюнча суроолор болсо, сүрөт, мисалы паспортко сүрөткө түшүү же болбосо сүрөткө тиешелүү кызматтар да. Чет өлкөлүк жарандарды каттоо. Бул түндүк тиркемесинде каттоосуз дагы кирсе болот, анткени түндүк тиркемесине чет өлкөлүк жарандар катталууга мүмкүн эмес. Бирок бул кызматты чет өлкөлүк жарандар дагы колдонсо болот. Маалымат көчүрмөлөрдү алуу, жарандык боюнча суроолор ар кандай да. Мисалы паспортко катталсак,
Мисалы баштапкы паспорт кайсы түр, кайсы паспорт керек ошону тандайсыз дагы. Бул жакта бош болгон күндөрдү тандайсыз. Мисалы понедельникти тандасак, дүйшөмбү күндү убактыны тандайбыз дагы. Бул полностью бош экен да. Мисалы 8-ден 15 мүнөт өткөндү тандап туруп, сактоону басабыз. Сактоону басабыз дагы. Билет түзүүнү басабыз. Билет түзүүнү баскандан кийин сизге билет чыгып калат. Бул билеттин скрин кылып аласызбы же болбосо түндүк тиркемесинде сакталып турат бул. Анан кийин ушул билет менен барасыз. Ушул билетти сондогу регистратурага көргөзсөңүз, ошол мисалы 8-ден 15 мүнөт өткөндө барсам, ошол убактыда сондогу табло бар го, ошол таблодо ушул менин билетимдин номери чыгып калат. Ал номер жарым саат күйүп турат. Эгерде сиз кечигип атсаңыз же болбосо ушундай учурлар болсо жарым саат күйүп турат. Жарым сааттан кийин билет керектиги билет жокко чыгарылат. Анан ошол убактыда барып туруп кызматты алсаңыз болот. Бул жактан мынакей менин билеттерим деген бөлүм чыгып калды. Эгерде туура эмес жазып алсаңыз же барбай кала турган болсоңуз, жазууну жокко чыгаруу дегенди басып туруп, жокко чыгарып койсоңуз болот. Бул боюнча суроолор барбы? Суроолор жок болсо, анда кийинки кызматка өтөлү. Үй бүлө курамы тууралуу жанагы сценарий аймак системасынан чыгат. Үй бүлө тууралуу курамы тууралуу справка. Бул справка дагы жашаган жери боюнча справка менен байланыштуу маалымат менен. Ошол сценарий аймак системасына катталгандан кийин ушул жактан ошол жашаган жериңизде ким менен жашайсыз, ошол үй бүлөнүн курамындагы адамдардын маалыматы чыгат дагы. Анан сиздин жашаган жериңиз чыгат. Мектепке жазылуу болгон учурда мектептер жашаган жериңиз боюнча справканы балаңызга жашаган жери боюнча маалыматты алып кел деген суроолор, алып кел деп талап кылышат да. Ал талап кылганга мыйзам боюнча укугу жок, бирок все равно талап кылышып атат. Эгер талап кылган учурда болсо, түндүк тиркемесинен мисалы жашаган жер боюнча справка өзүңүзгө гана чыгат. Эгерде балаңызга керек болсо, ошол үй бүлө курамы тууралуу справканы алсаңыз болот. Ал жакта сиздин балаңыздын фамилиясы бар, анан жашаган жери бар. Анан кийин ошону мектепке алып барса, алар кабыл алат. Жарандын катталган жери боюнча кызматты алайлы. Бул прописка. Бул дагы аябай популярдуу справка. Бул справканы жакында эле биз жаңы түрүн ишке киргиздик. Мисалы, эгерде менин балам бар болсо, мурда өзүмө гана справка алчумун, жарандын катталган жери боюнча, прописка боюнча да, мынакей справка. Азыр болсо, эгерде менин балам бар болсо, бул жерде менин фамилиям чыгат, анан кийин баламдын фамилиясы чыгат. Кайсынысын кааласам, ошону алсам, менин балама маалымат чыгат, анан кийин же болбосо өзүмө чыгат. Эгерде балдарыңыз чыкпай жатса, жанагындай эле кылып, анын туулгандыгы тууралуу көбөлүгүн санариптештириш керек, дал келбей жаткан маалыматтар бөлүмүнөн. Анан санариптештирилгенден кийин ал балаңыз сизге байланат дагы. Баардык керектүү кызматтарда, балаңызга керек болгон учурдагы кызматтарда балаңыз чыгып калат. Мисалы, ден соолук профилинде, пропискада жанагы мүлк боюнча справкаларды тоже балдарыңызга алсаңыз болот. Ошол жактан дагы балаңызга чыгып калат. Дагы керектүү учурларда, мисалы жана туулгандыгы тууралуу көбөлүктөрү керек болсо, өзүңүзгө чыгып калат.
Дагы мисалы соттолбогондугу тууралуу справка аябай популярдуу. Бул справканын түрлөрү бар. Бул акысыз түрү дагы бар, анан акы төлөнүүчү түрү дагы бар. 3 сааттыгы 1000 сом турат, 1 сааттыгы, бир күндүгү 191, 3 күндүгү 86 сом. Аны алуу үчүн мисалы бесплатныйын алып көрөлү. Бишкекти тандайбыз мисалы, анан кийин фамилияны өзгөрткөн эмести тандайбыз да, анан өтүнмөнү жиберебиз. Бул ошол жарым автоматтык справка болуп эсептелинет. Бул жерден заявка түзүлөт дагы, бул жерде заявкада жазылып турат. Сиздин справкаңыз 8 октябрда 16:00 кийин даяр болот. Ушул убакыттан кийин, анан кийин ушул убакытта справка, даяр болгон справка түндүк тиркемесинин жеке кабинетине чыгат дагы, анан кийин андан тышкары почтаңызга келет. Мисалы жеке кабинетте алынган кызматтардын тарыхы деген бөлүм бар. Ошону бассак, ушул жака менин мурдагы алган справкаларым чыгат дагы, анан жанагы запрос кылган справка дагы чыгып калат. Сизге билдирме келет. Ошол билдирме келген учурда алынган кызматтар бөлүмүнө кирип туруп справканы алсаңыз болот. Порталда 165 справка бар, түндүк тиркемесинде 60 справка бар. Эмнеге кирбей калган кээ бирлери, анткени көбү кирбей калган, анткени порталдагы көп кызматтар ошол полу автоматтык түрдөгү ишке киргизилген кызматтар. Ал жакта жагындай бизнеске тиешелүү кызматтар бар, юридикалык жактарга тиешелүү кызматтар бар. Алардын баардыгы түндүк тиркемеге киргизгенге мүмкүн эмес. Кээ бир кызматтар жанагы мисалы бизде жанагы кандай деп коет, официал, расмий түрдө билбейм кыргызча кандай, Айта бериңиз. лица, которые сидят в ограниченных пограничениях, в СИЗО, да, в СИЗО сидят или в тюрьме сидят, к ним ходят на свидания их семьи. Чтобы записаться на прием к ним, тоже можно через электронный портал электронных услуг записаться. Тоже приходит в систему электронного документооборота обращение, и можно в то время, когда они назначат, прийти на свидание. Эта услуга только на портале, бул кызмат, электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталында эле түндүк тиркемеде ишке киргизилген эмес азыркы учурда. Ушуга окшош справкалар бар. Түшүнүктүү. Жакшы. Андан кийинки эле дагы бир суроо, бул баягы жеткиликтерди башкаруу, управление доступом дейт. Бул бөлүктө биз ошол маалыматтарды башка санарип платформаларга берүү болот да. Бул ошол кандай болот? Кайсы маалыматтарыбызды алыша алат жана кандай өтүнмөлөрдү же кандай обработкаларды кылат? Биз буга чейин ошол мисалы М-банкта бул жерде мисалы сервиси деген бөлүмдө түндүк деген бөлүм бар. Ошол жерде цифровые документы, справки, госуслуги можно получить, да, тоже. Не переходя түндүк тиркемесине өтпөй, түндүк М-банк тиркемесине түндүктү колдонсо болот. Ушул жактан жанагы айтып кеткендей эле единая система идентификации, бирдиктүү идентификациялоо системасынан өткөндөй кылып эле авторизациядан өтөсүздөр дагы, анан санариптик документтерди колдонсоңуз болот. Санариптик документтерди колдонуу мүмкүндүгү бар. Ошол учурда гана мисалы сиз мен түндүк тиркемесинен гана колдоном, М-банк менин маалыматымды албаш керек деген учур болсо,
М банкты өчүрүп коебуз дагы бул жерден. Анан кийин М банктан мүмкүнчүлүк жок болуп калат. Почтанын номерди өзгөртүү боюнча бул бирдиктүү идентификациялоо системасы болуп эсептелинет. Ошон үчүн аны өзгөртүү үчүн так, буну кантип өчүрсөк болот? Өзгөртүү үчүн единая система идентификация, бирдиктүү идентификациялоо системасына кириш керек. Эмне үчүн түндүк тиркемесинде мүмкүн эмес, анткени түндүк тиркемеси стороннее приложение болот, чем единая система идентификация. А единая система идентификация ал ошол жарандардын маалыматтарына кирүү доступ берет да, жеткиликтүүлүк берет. Ошол жеткиликтүүлүктөр коопсуз болуш үчүн жасалган да. Ошон үчүн мен сиздерге азыр единая система идентификацияны көргөзүп берейин. Почта номерлерди кантип өзгөртүү боюнча көргөзүп берейин. Анан кийин нюанстарын айтып берем. Жанагындай эле единая система идентификацияга кирүү үчүн сайт ECA түндүк KG. ECA түндүк KG сайтына кирет дагы жарандар. Анан кийин жанагындай эле кылып паролдор менен киребиз. Катталгандагы келген паролдор менен. Бул жака жөнөкөй кылтамга менен кирсек болот. SMS аркылуу алсак болот. 49 10 67. Ал жака киргенде бул жерде нюанстарын айтсам, почта номердин бирөөсү жаранга жеткиликтүү болуш керек. Мисалы, эгерде почтам туура эмес жазылып калган болсо, номерим аркылуу ECAге кирип, почтамды өзгөртсөм болот. Же болбосо почтам туура, бирок номеримди өзгөрткөн болсо, анда почта менен ECAге кирип, номеримди өзгөртсөм болот. Бирок көп жарандардыкы алар телефондорун жоготуп, же болбосо аларга почтасы номери маанилүү эмес болуп өзгөртүп салышат дагы. Ошол учурда почтасына дагы, номерине дагы жеткиликтүүлүк жок болот. Андай учурларда жарандар цонго барып, почтаны номерди өзгөрткөнгө арыз жазса, ошол жерден моменталдуу түрдө өзгөртүп беришет дагы. Анан кийин түндүк тиркемесинде дагы, бирдиктүү идентификациялоо системасында дагы автоматтык түрдө өзгөрөт. Ал эмне үчүн сондон? Анткени ошол электрондук колтамга дагы жазылган почтанын номерди өзгөртүлөт дагы, бардык системаларда өзгөрүлөт. Бул жактан өзгөртүү үчүн, мисалы, телефон номеримди өзгөртүү, бул жакта оңой эле изменить дегенди басабыз дагы. Новый жаңы номерди басабыз, проверочный код келет, ошол кодду жазабыз дагы, анан изменить дегенди басабыз. Почтаны өзгөртүү үчүн ошондой эле изменить дегенди басабыз. Жаңы почтаны жазабыз, жаңы почтаны жазгандан кийин код келет. Ошол кодду киргизебиз дагы, анан өзгөртөбүз. Безопасность деген бөлүм бар. Бул жакта сиздин ошол түндүктөгү бардык жака кире турган паролдоруңузду бул жерден өзгөртүп алсаңыз болот. Жанагындай. Анан кийин эң маанилүү, эгерде мисалы бул жакта номерди, электрондук почтаны өзгөртсөңүз, электрондук колтамгаңыздагы почта номер өзгөрбөйт. Эгерде экөө бардыгы бир болуп, OTP'ни дагы бир жазам десеңиз, бир почтага келиш керек болуш үчүн бул жерден дагы номерди, почтаны өзгөртүп алсаңыз болот. Анан бул жакта мобильный устройство деген бар. Сиз ошол кайсы система аркылуу каяка киргениңиз көрүнүп турат. Так, и другие системы. Бул единая система идентификацияга кайсы системаларга кирсеңиз болот, ушул система аркылуу ошолор дагы көрүнүп турат. EC боюнча суроолоруңуздар барбы?
Саламатсызбы? Туулгандыгы тууралуу документте жеке номерди кандай алабыз? Жеке номер жаңы туулгандыгы тууралуу көбөлүктүн ичинде турат. Эгер чыкпай жатса, эски көбөлүк болсо, анда мисалы порталга киресиздер дагы. Портал түндүк KG. Бул жерде идентификационного номера деген бар. Свидетельство идентификационного номера. Свидетельство персонального идентификационного номера. Ушуну колдоносуз дагы, бул жактан авторизациядан өтөсүз. И с помощью данной услуги возможно получить свидетельство персонального идентификационного номера вашего ребенка. Бул жерден сиздин балаңыз чыгат, балдарыңыз чыгат сизге тиешелүү, ошонун бирөөсүн тандайсыз дагы. Аны тандагандан кийин аны жиберсеңиз, заявканы жиберсеңиз, сизге анын пини келип калат. Анда бүгүнкү тренингди аяктайлы. Сиздерге катышканыңыздар үчүн чоң рахмат. Пайдалуу болду деп ишенем. Дагы жардам бергенге даярбыз.